Байдыларжы, силерге да айтып кетем. Өзүңөр отуралы эт жебегиле, сойдуруп алып. Баарын бирдей кылгыла. Өзүңөрдөн баштагыла ушунун баарын. Силер дагы жетекчилер. Ысырапкорчулукту бөгөт коюу, экинчиси жарлык бүтүн бай менен кедейдин ортосундагы дасторкондогу бир теңдикке жол ачат. Катар машиналар менен ресторандарда ойноп, дасторкон жайып, ошол жердеги ысырапкорчулуктун бардыгын биздин ата бабадан калган каада салттагы, менталитеттагы, кала берсе шарияттагы баарысын четке кагат. Ал эми жылы болгондон кийин ак кийдиси бар. Ак кийгенди кандай көз караш менен караш керек дегенде, бул каада салтта дагы, улутта дагы, менталитетте дагы жана шариятта дагы таптакыр ак кийди жок нерсе. Ушул ысырапкорчулуктун түп башында бүтүн чиновниктер турат. Жогорку кеңештин депутаттары, министрлер, байлар, фирманын жетекчилери бүт чоңдор турат. Азыр каздамын айтып кетти. Жылдык жок эле, 40 жок эле, пейшембилик жок эле деп. Бул биз орустардын годовщинасын, 40 дневкасын, 50 дневкасын жана башкаларды өзүбүзгө сиңирип алдык дагы. Ушуну өткөрүш парыз экен деп келатабыз да. Урматтуу катышуучулар, урматтуу Алмаз Шымбекович, бүгүн сиздер менен биргеликте 2022 жылдын 24 февралында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров кол койгон Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумдуу эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын Ош шаарында аткаруу боюнча чараларды көрүү максатында чогулуп олтурабыз. Бул жарлыктын максатын сиздер жакшы билесиздер. Ал Кыргыз Республикасынын жарандарынын социалдык жана экономикалык жашоо деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле диний экономикалык жашоо ырым-жырымдарды, үрп адаттарды жана коомдун руханий абалына терс таасирин тийгизүүчү башка иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкорчулукту болтурбоо болуп эсептелинет. Кабыл алынган жарлыкка ылайык биздин коомдун руханий маданиятынын жана адеп ахлагынын негиздерин турукташтыруу, социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылуу, калкта өзгөчө жаштарда мындай маселелерге аяр мамиле кылууну калыптандыруу үчүн каада салттарды, салтанаттарды жана үрп адаттарды катуу тартипке келтирүү талап кылынууда. Бул жарлыктын алкагында каада салттарды, салтанаттарды жана үрп адаттарды тартипке келтирүүнү караган үйлөнүү үлпөттүн, үй бүлөлүк маарекелик салтанаттарды, маркумдуу эскерүү үрп адаттарын жана маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону иштеп чыгууга, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, салтанаттарды жана үрп адаттарды өткөрүүчү адамдарга тиешелүү сунуштарды берүү сунушталган. Ал эми жетекчилер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар, сиздер биринчи кезекте үй бүлөлүк маарекелик салтанаттарды, маркумдуу эскерүү үрп адаттарын жана маркумга арналган башка иш-чараларды ири акчалай каражатты сарптабастан, көп сандаган малды сойбостон жана башка ысырапкерчиликке жол бербестен өткөрүү, жалпы кабыл алынган адеп ахлактын ченемдерди сактоодо жарандарга үлгү болушуңар шарт. Бул жарлык социалдык максатты көздөп, жарандардын жашоо тиричилигине жакшы өбөлгө түзөт деп терең ишенебиз. Анткени соңку жылдарда кыргыз коомчулугунда ар кандай үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумдуу эскерүү үрп адаттарын жана башка чараларды өткөрүүдө текеберлик, өзүн эл алдында көрсөтүүгө умтулуу, башка адамдардын социалдык абалын теңсинбөө, ашыкча ысырапкерчилик сыяктуу терс көрүнүштөр бүгүнкү күндө орун алып келет. Калкыбыз бүгүн маркумду жерге коюу, маркумду эскерүү, ошондой эле үйлөнүү үлпөттөрүн, мааракелерди өткөрүүдө негизсиз чыгашаларга дуушар болууда. Мындай ашыкча чыгымдар үй бүлөлүк бюджетке зыян келтирет жана калктын жашоо деңгээлине терс таасирин тийгизип, натыйжада көптөгөн жарандар карызга батып, кредит алат жана төлөө үчүн республикадан тышкары мигрант болуп иштегенге чыгып кетип жатышат. Азыркы мезгилде кыргыз коомунун руханий маданиятынын жана адеп ахлактын негиздерин турукташтыруу, социалдык адептүүлүктү камсыз кылуу, калкта өзгөчө жаштарда мындай маселелерге аяр мамиле кылууну калыптандыруу үчүн каада салттарды, салтанаттарды жана үрп адаттарды катуу тартипке келтирүү талап кылынууда. Бул жарлыктын алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
үй бүлөлүк маарекелерди, салтанаттарды, маркумду эскерүү үрп адаттарын жана маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону иштеп чыгууга жана аткарууга мезгил келди. Урматтуу катышуучулар, андыктан көрсөтүлгөн жаатта калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ысырапкерчиликке жол бербөө ушул жерде чогулгандардын жарандык парзы деп эсептеймин. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу Алмаз Шембекович, урматтуу Винара Кадишевна, урматтуу Олтагул аксакалыбыз, урматтуу энелер, эжелер, урматтуу жыйындын катышуучулары. Кыргызстан мамлекети эгемендүү болгонуна 31 жыл болгон болсо, 31 жылдан бери жалпы дини тармак молдокелер ысырапкорчулук менен алышып келе жатабыз. Бирок бийлик тараптан колдоо болбогондон кийин ушул нерсе ишке ашпай келген. Бүгүнкү президенттин жарлыгы эки тараптуу көз менен карашыбыз керек. Биринчи, ысырапкорчулукту бөгөт коюу, экинчиси жарлык бүтүн бай менен кедейдин ортосундагы дасторкондогу бир теңдикке жол ачат. Биринчиден, кыргыз улутундагы ысырапкерчилик боюнча тактаан айта кетсем. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала Кур'анда айтат: "Астагизу билlah, kullu nafsin za'iqatul maut." Ар бир кыймылдаган жан ээси жан чыгыштын даамын тартат дейт. Мен баш болуп, ушул жердеги баарыбыз Азраил алейхиссалам учурашабыз, жан чыгыштын даамын тартабыз. Бирок каерде кантип ал бир Аллах өзү билет, башка эч ким билбейбиз. Жан чыккандагы ислам шарияты bir adam менен кош айтыштың. Адам атаң болсын, апаң болсын, аваларың болсын, bir туугандарың болсын, узатуу тартиби кандай болуш керек дегенде, адам бул дүнөө менен кош айтышканда, ошол вали деп коет, сөөктүн ээлери. Маселен, агасы, аталары, авалары, bir туугандары эч кандай сарп каражат кылбастан эмне кылыш керек дегенде, маркумду өтө тездик менен мүрзөгө узатышка шарият ушул жерде жолдомо көрсөтөт. Бул нерсе биз Кыргызстан өлкөсүндө көп улуттуу өлкөбүз, айрыкча түштүк жаатта, Ош облусунда, Жалал-Абад облусунда, Баткен облусунда өзбек улуту менен биз жердеш жана бир динде жолубуз бир, карманган динибиз бир, каада салтыбыз бир улутпуз. Бирок өзбек улутуна келгенде, ушул жерге келгенде 100% шариятты аткарып, өлүк өлгөн күнү маркумду узатууда бир даам татпастан жана маркумду кармабастан өзбек улуту узатат. Буну үлгү катары ар бир улут ушул жерден өрнөк алса болот. Эми кыргыз улутуна келе турган болсок, бул маселе кайерден келип чыкты? Bir кыргыз улуту бул дүнө менен кош айтыша турган болсо, албетте ошол кыргыз менен bir айван кошуп өлүш керек. Эмне үчүн дегенде, бул нерсе бурунку кыргыз улуту тоо ташта жашап, техниканын жоктугуна байланыштуу акыркы сапарга узатуу аземине келгенде, кыргыз улуту ошол жерде коноктоп, ушул нерсе барып бактап шактап, акыры келип туруп, бул той марасимге чоң ысырапкорчулукка жол ачты. Бүгүнкү күндө 21-кылымда жолдор түптөлүп, көпүрөлөр курулуп, техника жетишип, үйдө туруп, чет өлкө менен сүйлөшүп, бүтүн 21-кылымда техника өнүккөн мезгилде, урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир инсан шариятка моюнсунуп, ысырапкерчиликке жол бербөө, ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алса, жана Аллахтан коркуп, узатуу азем шариятка дал келсе, жараткан да разы болот, эл да разы болот. Ошону менен биргеликте узатуу аземинде эч кимге биз зулумдагы кылбаган адамдардын катарына кошулабыз. Ошон үчүн биздин ислам шарияты айтат: "Мен акала тааман фил мусибати." Ким даам тарткан болсо, ошол
marhum çıkıp atkan üyde qabla salasat ayyamin 3 günden murun deydi. Makruhun bul öte jaman tamak aylanat deydi. Jaman tamak degenden keyin oşol jaman tamakты ekiге bölöt. Tanzihun aw tahrimun bul adalga jakınırakpı je aramga jakınırakpı degende oşol jerdegi mesni kalk yaşap жатқан oşol söök uzatıp жатқан ayıldagılar tap-takır jebegeni makul, oşol ayıldagılar koşnunun akın ada kılış tartibinde tiyak-tiyaktan gelgen konoktorgo bütün oşol jerdegi kol koşullar çay beriş керек deydi. Buga bizden imanımız jarabayt. Sebep bugün Kırgız ulutu olalı, Özbek ulutu olalı bir üybürünün başına iş düştü, eşikti açıp çay bere turgan ata ene er azamattın imanı bugün buga yol berbeydi. Sebep oşondoy mezgilge kelgende koldun uçu menen janagı tekebirlik menen mamile kılışımız mümkün. Kandaydır bir kudaycalgap, sahavatlı baylar kol sunup kalbasa bul meselege kelgende bizdin dengeliyiz buga eki ulutta teң jarabay жатат. Bul birinci mesele. Ekinci mesele urmatlı Müslüman bir tuğandar. Bol kız uzatууdağı ısrapkorçuluktun bir bölügü bu ZAKS meselesi. Oşol жерге ZAKS'ka çıkkanda katar maşinalar menen restoranlarda oynup, dastorkon jayıp, oşol jerdegi ısrapkorçuluktun bardığın bizden ata babadan kalgan kada salttagı, mentalitetdagı kala berse şariаттагы barısın çetke kagat, anday kılıp sizler baş koşpogula, ısrapkorçuluk menen ak batanın артында жақшылық болбой қалат. Ошон үчүн ак бата бергенден кийин дасторкон телегей тегиз болуп жайылса, узатып жаткан кызды дейт, жана ошондой татнакай кылып кондурганда ак бата менен татнакай дасторкон менен тосуп алсаңар, ушул өзү жетиштүү дейт. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, бизде Кыргыз улутунда сөök узаткандан кийин экиси болот, үчү болот, пайшамбалыгы болот, кыркы болот, жылы болот. Ушулар шариятта барбы деген суроо түшөт. Шариятта бири да жок, экиси да жок, үчү да жок, пайшамбалыгы да жок, кыркы да жок, жана жылдыгы да жок. Буларды таптакыр кылбаш керек. Эми болуптур, сөök өттү, söök koyuldu. Anda kanday kılış gerek degende urmatlı Müslüman bir tuğandar 3 günden keyin kolunuzdan kelişince birer dastorkon jaysanız mümkün. Biroq aşa çapbastan oşol jerdegi eldin avalına jaraşa deydi. 3 günden keyin. Al emi kök köynek kiygenderge şariat tıyı salat. Bul hiç kaçan şariatta dağı, kada saltta dağı, ulutluk bağlılıkta dağı jok nerse. Oşon üçün marhum çıkkan jerde kök kiydiğini toktotуу bul en bir zarıl meselelerden biri. Israpkorçuluktun negizgi başatı oşol jerdegi kelin kuda sööktün arasındagı çırçataktın barысы uşul жерден baştalat. Emne üçün apan alıp gelip kiyindirbedi, emne üçün salıp koyup deydi. Oşon üçün iştin negizgi baştalış başatı jaman bolgondan keyin mamilenin suuktuguna kala berse iki jaştın ajırasуусуна дагы ушул окшогон жолдор алып барат. Ал эми жылы болгондон кийин ак кийдиси бар. Ак кийгенди кандай көз караш менен караш керек дегенде бул каада салтта дагы, улутта дагы, менталитетте дагы жана шариятта дагы таптакыр ак кийди жок нерсе. Bu şariat буга өттү жаман көз караш менен карайт. Атаңыздын өткөнүнө 1 жыл болсо, апаңыздын өткөнүнө 1 жыл болсо, oşol jerde barıp, siz sarpaylaşıp, kebirki jerde altın takkanga deri öttü, bul taptakır, jek görüne turgan jirkeniştүү jaman nerse. Şariat emne deyt? Atаңдын ölgönüne 1 жыл bolgonuna, atаңdan kutulganına sarpaylaşıp jatasыңбы dep şariat nalat aytat tuğandar. Ihsan kılsa bolot, biroq ihsanды kedeyge, kembagalga, bichara bevaka bergeni jakşı bolot. Oşon üçün bugünkü günde en negizgi ayta turgan mesele kaysıl jerde dese açık aytpasak bolboyt. Bu uşul ısrapkorçuluktun tüp başında bütün çinonikler turat. Jogorku Kenештин депутаттары,
ministrler, baylar, firmanın jetekçileri büt çoңдор турат. Эгерде президент баш болуп, катуу туруп, ушул нерсеге штрафты чоңураак салып, чиновниктердин кекиртегин тыйып, ушул нерсеге жолду, бөгөттү коюп берсе, карапайым калк эки колду, эки буттап колдойт. Ошол чиновникке жетем деп, байга жетем деп, кээ бирки акылынан азып, Россияда кыйналып иштеп жүргөндөр дагы ушунун артынан дасторкон жаям деп, тапкан пулун абага учуруп, ушундай маселеге келип жатат. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, мен жалпы журтка, урматтуу мэрибизге, президентке, жалпы чиновниктерге, жогорку кеңештин депутатына кайрылып кетер элем. Биринчи, чиновниктер ушул нерсеге кайсыл жерде эгер ушулардын атасы өссө, апасы өссө, же кандайдыр бир деңгээлде кыз усатса, ул чыгарса, ушул нерсени телегей тегиз болуп туруп, ушундай бир нике менен татынакай бир эсептелүү адам менен орто дасторкон менен ушул нерсени узатса, ушул нерсе шариятта жалпы коомчулукка жана жалпы инсандык мамилеге дал келе турган маселе. Эми мына бул жерде биз Ош шаарында, Ордолу Ош шаарыбызда өзбек улуту менен кошо жашайбыз. Эми ысырапкорчулук маселесине келгенде, өзбек улуту кыргыз улутунан дагы ысырапкорчулуктун не кылды? Байрагын көтөрүп алдыга чыгышты. Бул кайсы маселеден келип чыгат десе, биринчиси өзбек улутунун кыздары бүтүн дүйнө кыздарына салыштырмадуу сулуулук жаатында, бала төрөш жаатында, үйдү кураш жаатында ар кандай улуттун кызынан өтсө өтөт, кем балбаган улуттун кызы, мусулман катары. Бирок өзбек улутунун кызын узатканда кыздын артынан тамак апаруу деген бул өзбек улутунун менталитетиндеги, каада салтында дагы жок нерсе. Каяктан келип чыгып калсан, бул нерсеге шарият бул тамактан жебегиле. Кыз баланы бергенден кийин дейт, кыз баланын артынан кыз баланын ата теги, агайынылары тамакташууга шарият тыюу салат. Жана шарият ошол тамакты жеген адамдарга наалат айтат туугандар. Ошон үчүн мен сиздерден биринчи урматтуу ушул жерде отурган жалпы өзбек улутуна кайрылам. Бул нерсе менен мен 10 жылдан бери күрөшүп келе жатам. Ушунун аркасынан канчалаган семьядагы кыздар ажырашып, балдар жетим болуп, ушундай маселеге келип атат. Ошон үчүн бирден бир маселе ушул жерде турат. Экинчи маселе ошол өзбек улутундагы пататой. Пататойго барганда алып барган себеттер, себеттин үстүнө коюлган акча, жанагы нерсени мындайча айтканда показуха, көз көргөзмөгө. Эми ошол жерде биринин себетинен бирини өтүп мактанып, ошол тойдун аркасындагы жаңжал, ажырашууга дер алып барып атат. Ушул дагы эң чоң ысырапкорчулуктардын атасы. Андан кийинки айта турган маселе, өзбек улутундагы кызды бергенден кийин кыз төрөгөндө ата көрдү деген бар. Ата көрдүгө атасы келин тараптан не кылат? Кайнене деген жаны бар. Дедеңе айт, атаңа айт, мынау диванды алып келсин дейт. Ата кайнатасына диван алдырган шарият тыюу салат. Керек болсо өзүңдүр пулуң алып, анан ошол диванга жаткын дейт. Кайнатаңын пулуна алынган диванга керек болсо үйгө алып киргенде күйөө баланын жатышка да укугу жок. Эркек болсаң, кайнатаңа акчаңды берип коюп, анан ошол диванга чыксаң жарашат. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, андан кийин айта турган маселе, бүгүнкү күндөгү эң негизги маселе ресторандагы той топо. Бул ресторандагы жасалган дасторкон, кылынган катар салат. Мына казиятка суроолор келип атат. Каздамылла, ресторанда адамдар кеткенден кийин салаттар ачып баратат, мусурга төгүп атабыз. Ушул кандай болот дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир нерсенин камалы бар, ар бир нерсенин завалы бар дейт. Ар бир нерсенин толуп жетилиши бар, ушул нерсенин жок болушу бар. Бүгүн куттуу өлкөбүз Кыргызстандагы эркиндик, дини эркиндик, токчулук, умура, ажылык, бүткүл дүйнөгө сапар, саякат, жана кала берсе ар кандай мындайча айтканда көз караш, эркиндиктин чегарасынан аша берилип жатат. Бир гана нерсе токчулукка, шокчулук кылбастан шүгүрчүлүк кылып,
куттуу өлкөбүздөгү каада салтты сактап, ата бабаны сыйлап, ысырапкорчулукка жол бербестен ушул тартипте кармап кетсек, эч бир үйдө жаңжал да, жамандык да болбойт. Жалпыңардан суранып кетем, ушул указды бекем колдоп, шариятка дал келе турган бүтүн молдегелер күткөн указ. Себеп эгемендүү болгондон бери бирде президент бул указды чыгарган эмес, убакыт сааты келип Садыр Нуркожоевдун мезгилинде чыктыбы, ушул кишинин ысырапкорчулук саясатын колдобосок, жараткандын алдында баарыбыз күнөөкөр болушубузда шек жок. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Суроолор болсо жооп берем иншалла. Журтубуздун турмушун кантип оңойбуз деген указдын максаты да ошол. Мен бир нерсеге токтолуп кетким келет. Каада салтсыз эл болбойт. Кыргыз болобу, өзбек болобу, тажик болобу, өзүнө ылайыкталган каада салт бар. Бирок ошол каада салтты кантип кармап атабыз? Бүгүнкү күндө ушул маселени жөнүндө ойлонушубуз керек да. Биз бүгүнкү азыр Дамылла өтө жакшы сөздөрдү айтып кетти токтолуп. Биздин ата бабадан калган кыргыздын каада салты, өзбектин каада салты, бир Кудай берген каада салттарыбыз бар. Бирок ушул каада салты кийинки мезгилдерде биз кадырын кетирип, беделин түшүрүп алдык. Мен 50-нчи жылдардагы үйлөнүү тойлорун эле айтып берейин. 60-нчы жылдардагы үйлөнүү тойлорун айтып берейин. Ошол жылдардагы карашты, сөөк коюу маселелерин айтып берейин. Бүгүнкү күндөгү көрүнүштөр ал кезде жок эле. Биз өзүбүз ушунун кадырын, беделин түшүрүп, кадырын кетирип алганыбыз, бул бизге четтен болгон таасирлердин ушу белгиси катары болот да. Азыр Каздамын айтып кетти. Жылдык жок эле, 40 жок эле, пейшембилик жок эле деп. Бул биз орустардын годовщинасын, 40 дневкасын, 50 дневкасын жана башкаларды өзүбүзгө сиңирип алдык дагы. Ушуну өткөрүш парз экен деп келатабыз да. Мунан тышкары дагы каада салт бир эле сөөк коюу же той эмес. Бүгүнкү күндө бажа той. Бир туугандардын отурушу, бажалардын отурушу, жеңелердин отурушу, кудалардын отурушу жана башка ошого окшогон бир беадапчылык иш чараларыбыз, нарекелерибиз көбөйүп кеткени мына ушул бүгүнкү күндө президентибиздин указын чыгарышка мажбур кылып отурду окшойт. Биз эсиңерде болсо 12-жылы ушул жерде ушул зал толтурулуп туруп бир чоң актив өткөнбүз. Сооронбай Шарипович онда губернатор эле. Ошол мааракеде биз сөз кылганбыз ушул жерде. Ушуну токтотолу деп. Андан кийин 16-жылы дагы өткөрдүк. Кайрылуу жасадык жогорку кеңешке. 12-жылы президентке кайрылуу жасадык. Бирок эч кандай чечим кабыл алынган эмес. Мына жерде көбүңөр катышкансыңар ошого. Ушул жерде резолюция кабыл алдык. Биз мынандай кылдык, ушуну колдоп бериңиз деген кайрылуу болгон эле. Мына бүгүнкү президентибиздин указы биз көптөн күткөн, көптөн самап келген, бей бечара элибиз ушуну күтүп жүргөн указ болгонун мына бүгүн айтып кетишибиз керек, урматтуу туугандар. Мына балким кол чөнтөгү калыңдар, дүнүйөсү барлар буга кайдыгер карап туруп, мен эмне үчүн өткөрбөйм, мен кылсам болбойбу деген сөздөрдү айтышы мүмкүн. Бирок президенттин указы чыктыбы? Биз муну аткарышыбыз керек. Указды аткарыш бул биздин милдет. Мына бүгүн шаардын жетекчилери аябай туура кылыптыр. Бул жерге квартальный комитеттин жетекчилери. Жакшы, бул бүгүн ушул жерде отурган диний кызматкерлердин 30 жыл дебейин. Ушул Кур'ан аятынан тафсирини түшүргөндөн берки жасап жаткан эмгегин бүгүн үзүрү деп билебиз. Себеби Алла Таала Кур'анда күлү вашрабу вала тусрифу, жегиле ичкиле ысырап кылбагыла, ысырап кылуу арам. Ошон үчүн муну биз эбегейсиз күрөш жаратып келдик элек, бүгүн өтө бир жыйынтыкталып отурат деп бир сүйүнүчтөбүз. Алла разы болсун. Эми кандай иш чара болсо, албетте бул диний кызматкерлерге жүктөлөт. Караңыздар, азыр дагы молдолор дейт. Ошон үчүн мен биринчи бир табышты айтайын дедим эле. Шадык мэрияга дагы эмне үчүн ушул биздин диний кызматкерлерди жылдын аягында бир сыйлык көрсөтүү азырны чыкырбайсыңар. Бир 50 сомдук грамота берип койбойсуңар. Анан стимул болот да буларга. Буларды эл ал катары тааныбайт да. Анан шаарда бир кыйынчылык келсе, аны токтотууга биз өбөгейсиз. Мисалы бул жерге келген бир имамды сиздер бир адам деп тааныбаңыздар. Анын артында 5000, 3000ден адам отурат.
Алар бардыгы өз каалоосу менен келип биздин жума баяндарды угат. Ошон үчүн бул жерде молдолор менен тыгыз мына кварталдык комитеттер ар бириңиздер ушул мечитиңиздер билсеңиздер, алар менен кеңешип иш жасаса, ушу комиссияга диний кызматкерлерди да коссоңуздар, өтө бир жыйынтыкталат, бул иш дагы тезинен ишке ашат деп айтам. Аллах разы болсун баарыңыздан. Бүгүнкү жыйындын катышуучулары эми мына Убайдулла ажы дагы, Балтакулак Токуруш дагы жакшы сөздөрдү айтты. Баарыбыздарга жетишкендей болду окшойт. Бул азыркы замандын талабы десек болобу, же болбосо ушул эртеби кечпи бул келмек. Ушундай кылыш керек. Баарыбыз эле баягы тойдо дагы, маркумда дагы ошол бири-бириз менен жарышып эле калдык да. Ким канча мал соёт, аны үйгө барып сөз кылабыз, кеп кылабыз. Мынча мал союлуптур. Бул кыйын экен деп. Мактанганыбыз ушул болуп калды. Мындайды токтотуш керек. Бул туп-туура жарыя чыкты да ушул. Эми өлүм билинбей келет. Ага эч ким даярданбайт. Күтүүсүздөн келет. Колунда бар, малын соёт, колунда жогу кредит алат, карыз алат. Ошо элден калбайын деп, сөз болбойын деп. Вот президенттин жарыялыгы ушул туп-туура чыкты да ушул. Ушундай нерселерден кетиш керек, алысташ керек. Токтотуш керек мындай нерселерди. Анан мына Убайдулла ажы дагы айтып кетти, ушул маптар. Мына биякта мечиттер бар, мечиттин казыйбы, имамдары бар. Ушул имамдар менен чогуу маптарга дагы ушул дамкомдор, квартальныйлар эл менен мындан ары дагы иш алып баргыла ушул. Ар бир мап. Анан бул жерде урматтуу жетекчилер, өзгөчө ушул жерде жетекчилер отурасыңар, интеллигенция отурасыңар. Өзүңөрдөн башташыңар керек бул ишти. Өзүңөр мындай пример болуш керек башкаларга. Убайдулла ажы, силерге да айтып кетем. Өзүңөр отуруп алып эт жебегиле анан, сойдуруп алып. Баарын бирдей кылгыла. Өзүңөрдөн баштагыла ушунун баарын. Силер дагы жетекчилер. Сиздер ушул кызматтык милдетиңиздерди аткарууда гана эмес, ошондой эле турмушта жалпы кабыл алынган адеп ахлактык ченемдерди, үрп адаттарды жана элдик каада салттарды сыйлоодо катардагы жарандарга үлгү болууга силер тийиштисиздер. Силерден өзүңөрдөн баштагыла ушул нерсени. Анан бүгүнкү жыйынды жыйынтыктап жатып, күн тартибинде каралган жарлыкты ишке ашыруунун камсыз кылуу максаттарында төмөндөгү протоколдук тапшырмаларды берем. Биринчи, социалдык өнүгүү бөлүмүнө үй бүлөлүк, мааракелик салтанаттарды, маркумду эскерүү, үрп адаттарын жана маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону иштеп чыксын жана аткарууга алуу боюнча иштерди координацияласын. Экинчиси, шаардык чарба жана транспорт бөлүмүнө, муниципалдык аймактык башкармалыктардын башчыларына, аксакалдар жана аялдар кеңештеринин төрагалары, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын Оштогу бөлүмүнүн жетекчилигине, шаардын казысы жана жаштар комитеттери менен биргеликте калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин бекитилген график боюнча биргеликте жүргүзүү милдеттендирилсин. Аткарылган иштер боюнча социалдык өнүгүү бөлүмүнө жума сайын маалымат берилип турсун. Үчүнчү, коомчулук менен байланыш кызматына Ош шаарынын мэриясы тарабынан аткарылып жаткан иш-чараларды массалык маалымат каражаттарына чагылдырсын, жарлыкты ишке ашыруу боюнча шаар тургундарынын жана жаш активисттердин катышуусунда теле берүүлөрдү жана маалыматтык кампаниялар уюштурулсун. Төртүнчү, Ош шаарынын казиятына жума намаздарда үй бүлөлүк, мааракелик салтанаттарды, маркумду эскерүү, үрп адаттарын жана маркумга арналган иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербөө боюнча жааматтардын арасында түшүндүрүү иштери уюштуруу сунушталсын. Бешинчи, коргоо, коомдук тартипти сактоо, өзгөчө кырдаалдар жана укуктук камсыздоо бөлүмү жана укук коргоо органдарына.
жарлыктын аткарылышы боюнча системалуу түрдө мониторинг жүргүзүү, көзөмөлгө алуу жана кызматтык маалыматты Ош шаарынын мэриясына берилип турсун. 6-чысы, мэриянын бөлүм башчыларына, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге үй бүлөлүк мааракелик салтанаттарды, маркумду эскерүү үрп-адаттарын жана маркумга арналган башка иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербестен, жалпы кабыл алынган адеп ахлактык ченемдерди сактоодо жарандарга үлгү болушун сунушталсын. 7-чи, бул Венера Кадышевна сизге кайрылам. Жарлыктын аткарылышы боюнча алынган маалыматтарды жума сайын жалпылап Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясына берилген тартипте жиберилип тургула маалыматтын баарын. Бул жерде жанагы Балтагул Атокурович айтканды эске алгыла. Ушул туура, мен да ушуну колдойт элем. Бардык жерде бул бирдей болуш керек. Биз өзүбүздүн сунушубузду, өзүбүздүн тартибибизди иштеп чыгып, ошол администрацияга сунуштап, ошол жерден бир единый, бирдиктүү бир мындай бир иш план иштелип чыкса жакшы болот го деп ойлойм. Бардык жерде ошол бирдей болгондой болуп. Урматтуу жыйындын катышуучулары, берилген тапшырмаларды өз мөөнөтүндө так аткарылышын камсыз кылыңыздар. Андан кийин кулактандыруу бар, ушул өзүңөр билгендей жакын арада 1 марттан бүгүндөн баштап 31 майга чейин жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо боюнча жазгы 3 айлык жарыяланды. Буга чейин деле болуп жүргөн, быйыл да ошол болот. Ушуга катышкыла, шаарыбыздын тазалыгын сактайлык, шаарыбызды жашылдандыралык. Мына жакында эле 10 000 көчөт тигилди. Зеленстройдо дагы 25 000 көчөт бар. Ошонун баарын 3 айдын ичинде ушу отургузуп, тигип, сугарып, ошонун баарын шаарыбызды мындай жашылдандырышыбыз керек. Бул жерде тазалыгыбыз да бар.